Эгерде сиз бүгүн 7ге толгон кызыңыз менен уулуңузду уктай берсин, тургузба деп багымдатка тургузбадыңызбы, ал 70ге чейин ошентип жатат эми. Бүгүн тургузсаңыз, демек ал турат. Анткени сахабалар, бир сахаба бир табиганга айтып атат: мен 4 жашар уулум менен 5 жашар кызымды мээ кайнаткан аптаптуу ысыкта орозо туtup турат элем. Саудиядагы сахаба айтып атат табиганга. Рамазан айында bir günden 5 gün 7 gün чейин орозо туtup турат элек. Күндүзү ушу чак түшкө жеткенде кызым суусадым деп, уулум курсагым аш деп ыйласа, келинчегим экөөбүз алдын ала даярдап койгон нерсеге атырып сыртка чыгып эле мен төөнү келинчегим уйду тырмап жаткалат элек. Анткени анын жүнүн тырмап топтоп, келинчегим кызыма куурчак жасаса, мен уулума топ жасап берип ошентип алаксытып ифтарга жеткирет элек. Бул 1 күн, 2 күн, 5 күн, 7 күн андан кийин эми оозуңа ача бергиле. Болду, жетиштүү деп оозун ачтырып коет элек дейт. Аны түшүнбөгөн табиан бир жума орозо туруп кайра ооз ачтырып бергенге эмне десе, сен түшүнбөдүң. Эгер тагдыр жеңип бир күн мен мүдүрүлүп аркы дүйнөгө сапар тартып кетсем, мына ушул уулум менен кызым кимдир бирөөнүн орозо тут, намаз оку дегенде муктаж болбойт. Анткени мен алардын орозого жана намазга болгон арыгын чаап койдум деп атат. Бүгүн сиз үйдө телефон чукулап TikTok'tu тамаша кылгандан көрө үйдө үнүңүздү бийик көтөрүп же телефондон үнүн бийик кылып кыска сүрөлөр жаттата берсеңиз, алар жаттайт иншалла. Сиз Кур'ан окуң, эң негизгиси.